Жер бетинде мына ушундай коркунучтуу оору сыркоолор, уруш талаш жаңжалдар, кыйынчылык күндөргө мына бүгүн күбө болуп олтурабыз. Адамзат өмүрүндө мына ушундай туруксуздуктар орун алат. Муну менен калайык калк акырында отуруп ушундай өкүнүчтүү, азаптуу күндөргө жакындагандан жакындап келүүдө. Жер бетинде мына ушундай аша чапкан адилетсиздик кеңейип баратканы байкалдыбы? Мына жер бетине адилетсиздик орногон кезде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы бар. Мына ушул кезде акыреттин башкы белгилеринин бири болгон Махдинин келүүсү күтүлөт. Ал Махди араб сөзүнөн кыргыз тилине которгондо күтүлгөн, Алланын нуру түшкөн, тандалган деген маанини билдирет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Махди ал ааламга адилетсиздик, зулумдук кеңири жайыла баштаганда жиберилет. Ал ушул күнгө чейин зулумдук азабын тартып, каралай жалганга белчесинен малынган ааламга адилеттик орнотуп, калайык калкты азаптуу күндөрдөн куткарат. Кыяматка жакын келүүчү бул адам тууралуу Имам Муслим сахих хадистеринде келет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: бул кишинин аты менин атыма окшош, атасынын аты атамдын атына окшоп дал келет. Абдуллах уулу Мухаммад. Ал адам сүйүктүү пайгамбарыбызга сырткы келбети менен эмес, ички жан дүйнөсү, кулк мүнөзү менен окшош болот. Аллах пайгамбарыбызга: ай Мухаммад, сенин мүнөзүң ажайып деген. Жараткан Аллах өзү мактагандай, пайгамбарыбыздын мүнөзү ушунчалык ажайып болгон. Мына кыяматка жакын келүүчү Махдинин кулк мүнөзү сүйүктүү пайгамбарыбыздыкындай суктанаарлык болот. Сүйүктүү пайгамбарыбыз: Махди менин урпактарыман, кызым Фатимадан тараган урпактардан деген. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтты: качан Махди жерге түшкөн кезде жер бетиндеги бүткүл бийлик анын колуна өтөт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай деди: эми ал келип бүткүл бийликти колуна алат. Ал мусулмандарга башчылык этип, бүткүл жер жүзүн бүтүндөй өзгөртөт. Чектен аша чаап, бузулуп бараткан, зулумдуктарга толгон жер жүзүн кайрадан адилеттүүлүккө орнотуп, калайык калкты ийгиликке бөлөйт. Азыркы учурдагы жер жүзүндөгү күндөн күнгө күчөп бараткан зулумдукту жоюлтуп жоготуу үчүн канча деген убакыттар керек. Ал эми Махди Аллахтын тартуулаган илимин пайдаланып, аз убакыт ичинде дүйнөнү бүтүндөй өзгөртөт. Адилетсиздик жоголуп, адилеттүүлүк орнойт, зулумдук жоюлуп, бейпилчилик өкүм сүрө баштайт. Ал бүткүл жер шаарын бүтүндөй өзгөртөт. Али ак Алланын тынчтыгы болсун мындай деген: Махди бизден, ал пайгамбарыбыздын тукумунан, кудуреттүү Аллах аны бир түндүн ичинде дүйнөнү башкаруучу башчыга айландырат. Ал эми Махди өзүнүн Махди экенин дагы билбейт. Хадистердин биринде айтылгандай, ошол кезде де кандайдыр бир хандын уулдары бири-бири менен бийлик талашып, урушуп талашып аткан кезде Махди ал тараптан Мекке тарапка качып кетип калат. Анткени Махди мындай уруш жаңжалдардан оолак жүрүүнү каалап, ал жерлерде жүрүүнү каалабайт. Ошол убакытта адамдардын баарысы Махдини издеп, анын артынан жөнөшөт. Жана Махдини издеп табышып, алар аны Каабага алып келишет. Махдинин каршы болгонуна карабастан, Махдиге баары чогулушуп, адалдык анттарын беришет. Андан соң мына ушундай
эки окуя болот. Анын бири Махдиге чабуул жасоо үчүн Сириядан аскер чыгат. Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин үйүнө келет. Мына ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз уктап жаткан кезде өзүн жайсыз сезип, ыңгайсыз абалда ары бери кыймылдап аткан эле. Мурда андай болгон эмес эле. Сүйүктүү пайгамбарыбыз түш көрүп жатып, тынчсызданган абалда ушундай кыймылдады. Качан гана сүйүктүү пайгамбарыбыз уйкудан ойгонгон кезде Айша энебиз ага Аллах ыраазы болсун: "О Аллахнын элчиси, адатта уктаган кезиңизде уйкуда жатып мынчалык тынчсызданган эмес элеңиз. Сизге эмне болду?" деп сураганда, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: "Менин үммөттөрүмөн куралган Сириядан аскер келет. Алар менин урпактарыман болгон бир адамды издейт жана ага чабуул жасагысы келет." Ошентип Махди арабтар менен ислам туусун көтөрүп чыккан ушундай бир адамдар менен беттешет. Алар терс жолго түшүп адашкандар. Алар буга жакындай берген кезде Аллах Тааланын каалоосу менен баягы аскерлердин бир бөлүгүн жер жутат. Аскерлердин баары мерт болгон кезде ушул окуяны башкаларга жеткирүү үчүн арасынан 1-2 адам гана тирүү калат. Бул кабар башкаларга жеткенде алар мунун Махди экенин түшүнөт. Мына ушуну түшүнүп калган адамдар Махдинин артынан биринчилерден болуп ээрчишет. Ауганстан тарапта кара туулар тигилип, ошол туулардын астына жыйналган адамдар Махдиге барат. Алар далай жерлерди басып өтүп келип Махдиге жардамдашат. Имам Махдинин дагы бир белгиси сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтуусу боюнча ал Персияда азыркы Иранда пайда болуучу аскерлер менен кармашка түшөт. Ал кезде ошол жер Иран деп аталабы жокпу, аныгын Аллах билүүчү. Ал эми Сахих Муслим боюнча сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул Персия аскери экенин айтат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дагы айтканы бар: Махди алардын да көзүн жоюп, таш талканын чыгарарын жана андан ары карай Махдиге каршы согушууга эч биринин дарамети жетпей калаарын кабарлайт. Бул экинчи аскер жана экинчи белги. Махдинин доору капырлар менен болгон согуштардын доору. Бүткүл мусулмандар менен капырлар согушат. Ал эми мусулмандар менен каршылаш түшкөн капырлардын саны ушунчалык деңгээлде көп болот. Алардын көптүгүнүн саны 80 түрлүү байрак, 80 түрлүү туу. Ар бир туунун астында 14 000 аскер турат. Булардын баары мусулмандарга каршы согушка түшөт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул согушту Ааламат чоң согуш деп атаган. Аалымдардын айтуусу боюнча бул нерсеге Махди башчылык этет. Ааламат чоң согуш 100 миңдеген аскердин бири-бири менен тикелей тиреши, учуп бара жаткан куштар сыяктуу бир заттарды көрөсүңөр. Булар согуш жүрүп аткан аймактардын четтеринде учуп бара жаткандай, согушка окшобогон кандайдыр бир заттар. Булар асмандан түшүп жерге карай кулайт. Кээ бир алымдар бул кабарларга иликтөө жасап, балким бул нерсе асмандагы куштар менен заттарды жерге кулатуучу бир нерсе, атом бомбасы болушу мүмкүн деген тыянактарды чыгарышкан. Бири-бири менен согушуучу тараптар бетме-бет кездешет. Каршылаштарын жакындан көргөн кезде мусулмандардын 1/3 бөлүгү артка чегинип кача башташат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтуусу боюнча алардын тоболору эч качан Аллахтын алдында кабыл болбойт. Ошентип чоң согуш башталат. Жан аябай
кескилешкен уруш болот. Бүткүл мусулмандардын 3/1 шейит кетет. 3/1 жеңишке жетет. 3/1 гана аман калып жеңет. Алар кан майданда курман болгондордун денесин чогултуп жыйнайт. Хадистердин биринде ар бир уруудан 99'u кайтыш болот. Ар бир 100 уруудун тек бирөөсү гана аман калат делинген. Мисалы, эгер бир үй бүлөдө 100 адам болсо, анын бирөөсү гана тирүү калат дегендик. Ал күнү мусулмандар жеңишке жетип, байлык бийликти колдоруна алганына кубанбайт. Анткени аларды кимге мурас кылып калтырат? Бүткүл уруулар кырылган, адамдардын көбү каза тапкан. Мына ушундай кайгылуу окуя. Бул кайгылуу окуя менен бүткөн чоң согуштан кийин эмне болот? Армагеддон, кыямат кайымдын чоң белгилери жөнүндө жазылган китептерде эмне айтылган? Мына ошентип чоң согушта алар жеңишке жетип басып өтүп калган кезде аларга ушундай бир үн угулат. Эй мусулмандар, тезирээк үйүңөргө кайткыла, анткени жериңерге даджал пайда болду деп жар салат. Даджал деген ким өзү? Ал кыяматтын белгилеринин биринчиси болгон чоң фитна. Ал пайда болгон кезде кыяматтын калган белгилери мончоктун таштары сыяктуу биринин артынан бири төгүлөт. Видеону даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.